Өмүрдүн нуру ден соолук, көңүлдүн шаңы ден соолук. Жашоомун кубат дем берген жарыгым сенсиң ден соолук деп. Назарыңыздарда ден соолук программасы. Сиздер менен Төлөн кызы Нуркыял, саламатсыздарбы? Ал эми азыр апаларды, эжелерди, сиңдилерди дегеле жалпы аял затын экранга жакын отурууга чакырам. Себеп дегенде бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн темасы айымдардын дейинчи көңүл чордонунда турган актуалдуу тема болуп келген косметология жаатында болмокчу. Ал эми биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу студиябызга келип калган Айсулуу айым, косметолог. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдым, чоң рахмат. Айсулуу айым, айтсаңыз, сиз ушул косметология жаатынын кайсы багыт боюнча адиссиз, кайсы багыт боюнча бүгүн бизге маек куруп бересиз? Мен косметологиянын эстетикалык багытында иш алып барып келем. Эстетикалык багытта ошол бетке кантип кам көрүү, кандай кремдерди колдонуу, кандай аппараттар менен жакшы результатка жетсе болот, безеткилерди айыктыруу, ошол багытында иш алып барам. Эстетикалык косметология демек бет терисине кам көрүү, Туура. Азыркы учурда жалпы эле аял затынын көйгөй болуш керек. Кантип бетимди ар кандай бырыштардан, тактардан сактайм, кантип кам көрөм деген ошолорго болгон кеңешиңиз болсо. Дегеле эмне үчүн ушул беттеги ар кандай тактар, безеткилер пайда болот? Эмне себептен, эмнеден улам? Себеби бул биринчилерден ошол кара так деп айтып атасак, бетке так түшүп кеткенде бул биринчи себептердин бири бул күндөн сактабайбыз. Крем бар обычный. Ошол кремдер менен колдонбогондо күнгө бат күйүп калат да, бет анан кара так деген уже бир түшкөндөн кийин ал көбөйө берет да, аны менен уже өмүр бою күрөшүүгө туура келет. Андан тышкаркы факторлор ички организмде кандайдыр бир нерселер болуп атса, ошол бетибиз сигнал берет бизге. Көбүнчө ошол. Демек ушул туура эмес тамактануудан дагы зардап чегиш мүмкүн да, бет териси? Чыгат. Жанагы бул безетки же жировик деп коебуз, бетке ак нерселер чыгып кеткенде ошол туура эмес тамактануудан болот, же сүт азыктарын көп жегенден, бир таттууну переизбыток да, көп аябай көп жегенде ошондой проблема болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Анан ушул бет терисиндеги тактардын алдын алууга көрүүчүлөргө кандай кеңеш берет элеңиз? Беттин ошо эң биринчи эле күндөн биз мынтип ойлойбуз, жайында эле ошол кремдерди колдонушубуз керек, же көлгө барганда эле ошол кремди колдонушубуз керек деп ойлойбуз. Бирок биз помещенияда, үйдө отурганда дагы күндүн нуру предметтерге чагылат да, кайра бетибизге алып, ошодон деле так түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан эртең менен туруп бетибизди кантип, ошол жерден айтып кетейин, кантип кам көрүш керек экенин. Биринчи өзүбүздүн тип кожа, бетибизден кандай, кургакпы, наоборот майлуубу, же комбинированный аралашпы билип алып туруп, ошого жараша туура косметика тандаш керек. Күндө кечинде бетти тазалап, мицеллярка же гидрофильный май менен тазалап туруп, умывашка бар. Ошол самын менен жууйбуз. Именно специальный бетке ылайыктуу болгон, арналган. Ошол умывашка менен жууп, тоникти сүйкөп, ошону сүйкөп бүткөндөн эле күндө эртең менен айымдар болобу же мырзалар болобу, солнце күндөн коргоочу крем 50 вредный лучтан сактайт. Ошону сүйкөп алышыбыз керек дагы. Анан өзүбүздүн ишибизди кылып жүрө берсек, эң биринчи аябай чоң жардам алдын алуу ушул крем болуп эсептелет. Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, атайын бетке арналган самындар менен жууш керек деп. Көпчүлүк аял заты турмуш тиричилигинде колдонуучу самындарды колдонуп бетти жуушат. Бунун кандай залалы тийгизет бетке? Ал жакта ошол жанагы обычный самындар, үй жумуштарына колдонгон самындар эмне үчүн болбойт дегенде, ал жакта кычкылдуулук, кислотность, pH деп коет. Ошол жогору болот беттикине караганда. А биздин кожа аябай назик болушу мүмкүн. Ошондуктан ал самын менен жууганда кожа стрессти түшүнбөйт, эмнеге мындай болуп атат деп кургап, өзүн өзү защита кылганга аракеттенип, жанагы бетте бизде баарыбызда май бөлүнүп чыгарат да, ал май биздин бетибизди кургатпай, бырыш түшүрбөй сактап турат. Мындай защитный слой деп койсок болот. Ошол самын менен кургатканда бетибиз кургап кетет дагы, анан организм аябай көп май бөлө баштайт. Ошондон кийин анан жанагындай безеткилер чыгышы да мүмкүн да. Ошол эң биринчи неме, анан бырыш түшөт кургап кеткенде. Бет кургаганда эмнелерди пайдаланыш керек? Бет кургаганда биринчиден аябай косметиканы көп колдонобуз да, айымдар көп колдонгондо 28 күн сайын бизде клетка обновление болот.
бүт денебизде, бетте дагы ошондой. Обновление болгондон кийин анан катмар болуп катты. Анан кээ бирде жакшы уход жакшы болсо деле, кремдерибиз жакшы болсо деле бет жакшы баары бир сухой боло бериши мүмкүн да. Ошондо чистка лица деген процедура бар. Жанагы өлүп калган клетканын баарын алат дагы, андан кийин кайра эле жанагы умывашка, обязательно тоник колдонуш керек. Беттин жанагы умывашкадан кийинки майлуулугун нормага келтирет. Ошентип алдын алса болот. Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, дээрлик жалпай алсат эле косметиканын жардамына жүгүнүшөт деп. Чынында эле ошондой. Ал тургай мектеп окуучулары да косметиканы колдонушат. Мына ошол косметика бет терисине кандай зыяндарды келтирет? Деги эле кандай косметика колдонууну сунуштайт элеңиз? Декоративный косметиканы айтып жатасыз, туурабы? Ошо бизде мурдатан сиңип калганда, ошо көп боенсоң картайып каласың, эрте бир түшүп кетет. Пикирлер жаралат эмне үчүн анда келген, мен ошону ойлонуп көргөм да. Боено берсе болот, көп боенсо да болот да, бирок алдында камды көрүп, анан боенгондон кийин бетибиз тердейт да, жанагы липкий слой, чаң жабышат. Ошол чаңды кечинде тазалап жууп, кайра ошого кам көрүп, эртеси күнү туура жууп, анан жакшы нымдап туруп бетти боено берсе болот. Анан кийин косметика жаман деген сөздөрдөн алысмын. Декоративный косметиканы туура тандаса болот. Бирок эч убакта эң биринчи бизде крем жакшы болуш керек, анан тональная основа. Биз баарыбыз биби арзан 200 сом, 300 сомдук, албетте алар комедондорду создавать этиши мүмкүн, либо угрина обострять этиши мүмкүн. Ошо колдон келсе кремден ошо бетке тийген нерселерден негизи акчаны экономдоп эле коюш керек. Анан ушул косметиканы кандай жерде сакташ керек, кандай жерге коюш керек? Негизи күн тийсе ага зыяндуу жактары пайда болот деп укканым бар да. Анан сиздин оюңузду угуп кетсем. Жанагы кремдерибизди, тониктерибизди мындай күн жок жерге, шкафтардын ичине сактаганга сакташ керек, негизи ошондой айтылат инструкциясында дагы. Анан кийин биз эки жакка машина менен барабыз же учабыз, ошо учканда багажга салбаганга аракет кылыш керек. Анткени багаж аябай чайпалат дагы, кремдердин структурасы бузулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан колго алып алса болот, же ошо күндүн нуру аз тийген жерге сактаганга жакшы. Үй шартында кандай маскаларды жасоого болот? Кайсы каражаттар аркылуу, эмнелер аркылуу үй шартында маска жасоого болот? Үй шартында маска кандай жасоого болот деген суроого мен мындайча жооп берет элем. Бирөөгө жаккан маска экинчиге жакпай калышы мүмкүн да. Ошондуктан жана элдик ыкмалар деп коет го, элдик ыкмаларда петрушка менен бетти агартып, же жумуртканын агы менен маска кылып, көптөр ушундай жолдорго барышат. Анан эмеден интернеттерден көрүп калам, ар кандай ингредиенттерди кошуп да, содаларды аралаштырып, лимондорду аралаштырып, аларга мен каршы болот элем. Неге дегенде, ал состав сага жакпай калышы мүмкүн, же ошону чыгарган адам может аябай көп просмотр алгысы келип, интернетте белгилүү болгусу келип чыгарып коюшу деле мүмкүн. Мен жеке кеңешим. Кечиресиз, азыр урматтуу көрүүчүлөр, бизде азыркы учурда кыскача жарнамалык тыныгуу. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жарнамадан кайтып келдик. Кайрадан маегибизди улантабыз. Сөзүңүздү уланта бериңиз. Жанагы маскаларга каршы болгон себеби обычный тканевый маска деп коет, ошолор 20 сом турат ашып кетсе. Ошо эксперимент кылып, мүмкүн бетке жагып да кетиши мүмкүн, жакпашы да мүмкүн, аны эч ким билбейт. Ошондуктан бар бетим куруп атат же наоборот проблема болуп атат десе, ошого жараша маска тандап берет. Менимче ошону алган более безопасно. Чоң рахмат. Анан ошол көп айымдардын көйгөйүн угуп калам да. Бетте кара тактар пайда болду, бул эмнеден улам деп ошол суроого дагы жооп берип койсоңуз, эмнеден улам ошол кара тактар пайда болот? Кара тактарды пигмент деп айтылат бизде. Пигментация, кара тактар беттеги ошо жана айтып кеткендей эле күндөн биз коргобойбуз. Эң биринчилерден ошол кетет. Анан ички организмде гормональный сбой болушу мүмкүн, же боор оорушу мүмкүн, же өтүү оорушу мүмкүн. Ошодон да болот көбүнчө. Анан кийин ошол
ошол причинаны тапмайынча беттен ооба кам көрө бересиң, бирок ичтеги причинаны тапмайынча кайра чыга берет. Ошондуктан ошол бул жалгыз келбейт да негизи, бирок 90%, 80-90% айымдардыкы бизде ошо күндөн эле болот да. Калган 10%ники ички организмде кандайдыр бир нарушение деп коет го. Ошондой болгондо сигнал берет бетке. Ички организмде. Көбүнчө ошол айыл жергесинде жүргөн адамдар дагы көп нерсени биле бербейт да. Кандай косметикаларды тандасам, кандай тональный кремдер жакшы, же болбосо ошол кандай маска колдонушту да билбейт да. Анан ошол эң сапаттуу деп билген эмени айта аласызбы? Кандай эң сапаттуу маскаларды колдонсо болот? Эң сапаттуу маскаларды сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңыз боюнча? Өзүмдүн тажрыйбам боюнча, негизи айыл жергесинен аябай көп келип, жанагындай профессионалдуу косметика деп коебуз го, биз каражаттар менен иштейбиз да жумушта. Айыл жергесинен көп келет эмеспи? Көп келет да, анан кийин Бишкекке салыштырмалуу келип бир чоң курсту өтүп, анан кийин эмне керек болсо ошону толук алып кетишет да. Менин байкоомундай ошол бул жаатта иштегендердин баары эле билсе керек. Келип атайын эрикпей убакыт бөлүп айткан процедураларыңды алып, анан назначать эткен ушул косметика жакшы деп биз кеңеш берсек, ошону алып кетип, анан кайра деле онлайн заказ бере беришет. Бул жерде бир өзүңдүн кожаңды билип, бир пробный процедура алып көрүп алыш керек дагы. Анан кийин биз келгенде эле мен көбүнчө пробниктерди бергенге аракет кылам. Анткени ошол фирмалардын аттарын айтпай эле коеюн, жакшы фирмалар бар да. Биз өзүбүзгө келгенде айтып берип, анан фирманын баасы менен сатып алып беребиз, кеңеш берип туруп. Ошондо убактысы болсо мен процедурадан кийин пробник кичекейлерди берип коем дагы, колдонуп келет, жакса ошону телефондон деле заказ берип коюшат да. Азыр техниканын өнүккөн убагы го. Анан эң биринчи кеңешим ошол специалистке кайрылып, кожасынын типин билип алыш керек. Эң биринчи задача ушул. Калганын билсе, калган оңой. Келбей деле онлайн деле заказ бере берсе болот. Анан өзү айтып коюш керек, мен буга аллергиям бар, кожам чувствительный деп, ошондой особый, кандай деп айтсам, кожасынын өзгөчөлүктөрүн айтып койсо, муну онлайн деле тандап алса болот да. Биз адамдар кызык келет эмеспизби? Бир эле кремди үй бүлөбүз менен баарыбыз бирге алып колдонобуз. Ошол гигиенаны сактабагандыктан дагы бет терисиндеги ар кандай көйгөйлөр жаралат да? Ооба, жаралат. Анткени ар бир адамдын кожасы индивидуальный да. Үйдө 3 тууган болсо, үчөөнүкү 3 башка тип болушу мүмкүн да. Ошондуктан бирөөнүкү майлуу болсо, ага жанагындай нымдоочу, увлажнять эте турган крем сүйкөп койсо, ал болсо наоборот күчөп кетиши мүмкүн безеткилери. Же кургак бет болсо, анан кийин үйдө бир эле кургак беттерге эмес, наоборот майлуу бетке арналган болсо, анын бетин наоборот кургап кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар бир адамдыкы өзүнчө болуш керек. Анан дагы кремдерди алып атканда колду таза жууп, колдон келсе жанагындай эме менен алса болот. Ухачистка деп коеско, ошолор менен алып, одноразовый бир алып туруп, бетке сүйкөп, анан кийин аны таштап салса болот да. Чаң да жукпайт, эч нерсе дагы түшпөйт дегендей. Бизде күндөн коргоочу кремдерди дагы пайдаланышат го. Анан ошону бир күн кечке колдоно берсе, зыян келтирбейби күндөн коргоочу кремдер? Жок, зыян келтирбейт. Жайкы убакта наоборот аны бетке сиңип калат да, же тердеп түшүп калышы мүмкүн, же тоого көлгө барганда жок дегенде 2 саат сайын үстүнөн сыйпап туруш керек кайра. Жок, ал удобно, ыңгайлуу болбойт мага, ишим көп десе, спрейлер бар. Спрейди ошо макияждын үстүнөн деле сүйкөп койсо болот, же кандай кетип барса сумкасынан алып туруп эле бетке сүйкөп койсо ыңгайлуу дагы, анан кожа дагы эме болбойт. Ошол эле күндөн коргоочу кремдердин үстүнөн тональный кремди сүйкөө бул туурабы же туура эмеспи? Биз боенуп жатканда база деп коет, ар бир косметиканын алдында тоник база болуш керек. Эгер база колдонбой эле крем коем десеңиз, солнцезащитный күндөн коргоочу, ошол крем деле болот, как база кете берет да. Наоборот, колдонуш керек. Бет дагы защита болот, увлажняется и эмеден күндөн да корголот. Күндөн да корголот, колдонуш керек. Абдан жакшы. Анан ушул көп айымдар мен сиздин негизги өзүңүздүн кесибиңиз боюнча ооз жасатуу дегендер кирбейт да? Сиздеги бир гана бет тазалоо, кам көрүү, витаминдер сайы ошол кирет, ооба. Ооз жасоо сиз айтып жаткан контурная пластика деп коет. Ошол менен өзүң каалаган форманы чыгарып бериши мүмкүн, же жыл өткөн сайын бизде мимика
улам бырыштар пайда болот. Ошолорго дагы каршы уколдор сайылат да. Бырыш деп калбадыңызбы? Жаш эле айымдардын бетинде бырыштар бат түшөт да. Мына ушулар эмнеден улам бырыш түшүү? Биринчиден бул кожа бизде ар кандай фототип деп коет да. Бирөөнүкү ак болушу мүмкүн, бирөөнүкү кара, бирөөнүкү агыраак, карараак деген. Ошолдо эң биринчи фототип бул аппак кожа болот. Бизде сары деп коет го кыргыздарда, сары кожа болот да, сарыгыз деп. Ошол сары адамдардын кожасы аябай жука болот. Аябай жука болот да, күнгө да бат күйөт, мындай мең деп коебуз, кал. Ошолор да бат чыгат дагы, анан кийин аябай кургап турат, аларга эч убакта безетки чыкпайт. Анан дагы кара точка деп коебуз го, черный точка деп билишет. Ошолор да эч качан чыкпайт, алардын бетин жөн гана дайыма нымдап увлажнять этип туруш керек. Эгер туура увлажнять этип турса, бырыш түшпөйт. Ошо беттеги түшкөн бырыштарды сиздин кесибиңиз боюнча кетирүүгө болобу? Кетирүүгө болот. Бизде процедура бар, мезотерапия, биоревитализация деген. Ал ботокс менен көптөр алмаштырып алышат экен. Ал мезотерапия, биоревитализация деген бул ошол эле витаминдер бетке толук сайылат, бетке, моюнга. Анткени жыл өткөн сайын бизде белоктун саны азаят дагы, бетибизге бырыш түшө баштайт. Белок бул аябай кандай десем, маанилүү нерсе. Биздин жаштыгыбыздын баары белокто да. Ошондуктан белок менен дагы тамактанганга белок жумуртка, эт жегенге аракеттенсе болот. Анан кийин бизде болсо мезотерапия, биоревитализациядан тышкары көптөр уколдон коркушат да, ооруйт деп, мындай страхы болуп калган. Аларга РФ лифтинг деген процедура бар. Аппарат менен жасалат. Мен ушу 2,5 жылдан бери ошол процедураны кылам, аппараттан кылынат дагы. Баары сүйөт ошол процедураны. Биринчиден процедурадан кийин эле результат алышып, анан жазылып, аябай жакшы результатка жеткенбизди, ошону айта алмакмын. Кечиресиз, бизде көрүүчүлөрдүн СМС билдирүү бар экен, суроо келиптир. Саламатсызбы? Беттеги угрилерди сыгуу бетке кандай зыянын келтирет дейт. Ушудан кененирээк айтып өтсөңүз. Көбүнөн эле көйгөй болуш керек бул. Кененирээк айтып өтсөңүз. Ооба. Безетки же угри деп билебиз биз ошолорду. Чынында эле аябай көп. Ошол мектептеги куракта мындай айта албайм да, буда көп, буда аз деп. Баарыныкы бирдей, анан уже жаз келип атпайбы? Жазында баардык оорулар күчөйт, ошол безетки да күчөйт. Анан кийин ага неден биринчи башталат? Бул безеткиде ата-энесинде болсо генетический. Демек генетикадан берилет. Ооба, берилет. Эгер генетикада болсо, уже 12-13 жаштан эле башталат дагы. Ошо ата-энесине сурап көрүш керек да, ошо тукумунда ошол безетки менен ошол оору болгон болсо, анда кайталанат дагы. Анан жаңы чыга баштаганда эле уже кам көрүш керек. Барып айтышат, ошол адиске бардым, косметологко бардым, жакшы болду, бирок кайра эле башталды деп. Бул кайра эле баштала берет. Ошону кам көрүп, 30дан ашкандан өзү токтойт. Бирок ага чейин эч кам көрбөй койсо, анда ал күчөй берет. Күчөп бетке тырык таргалат, рубец деп коет. Буларды эч качан кетире албайсың. Ошондуктан эрте, канчалык эрте болсо ошончолук жакшы. Ошол эле косметика, ошол эле профилактикага уход керек. Чоң рахмат, биздин сунушубузду кабыл алып, эфирибизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми азыр сизге эркин микрофон сунсам, кыргыз элине болобу, жакындарыңызга болобу, өзүңүздүн жагымдуу саламыңызды жолдосоңуз болот. Эркин микрофон. Сиздерге да чоң рахмат. Ошентип таңкы эфирге чакыргандыгыңыздар үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Бардык аял затын кечеги өтүп кеткен майрамы менен, 8 март майрамы менен куттуктап өтмөкчүмүн. Элибизде дайым тынччылык болсун. Эч качан согуш болбосун деп коелу, анткени акыркы күндөрү ошондой нерселер болуп жүрөгүбүз түшүрүп жатат. Баарыбыз бар бололу. Анан айтып кетмекчимин, эркектерби, айымдарбы, баардыгы беттерине кам көрүшсүн. Чоң рахмат, сиздин ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, Айсулуу айымдын айткан пайдалуу кеңештерин күнүмдүк жашооңуздарга киргизип, ар дайым сулуу жана жагымдуу болуп жүрө бериңиздер. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Кайрадан кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.